Кыргызстанда 9 дарыгер коронавирус жуктуруп алды. Кыргызстанда 9 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алды. Бул тууралуу бүгүн 4-апрелде Саламаттык сактоо министрлигинен билдирилди. 2020-жылдын 4-апрелине карата республикалык боюнча COVID-19 вирусуна чалдыккан 14 жаңы жаран учур катталды. Бардыгы 144 жаран болду. 6 адам кайра жандандыруу бөлүмүндө жатат. Тилекке каршы коронавирус жуктуруп алгандардын арасында мед кызматкерлер дагы бар. Кече алар 8 болчу. Бүгүн дагы бирөө кошулуп 9га жетти. Алардын баары коронавирус алып жүрүүчүлөр, деп билдирди Саламаттык сактоо министрлигинин ыкчам штабынын жетекчисинин орун басары Касымбек Мамбетов. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Белгилүү ырчы Нурмат Садыров өзүнүн Instagram баракчасына мындай деген билдирүү калтырды. Бул дүйнөдө чогулткан байлыгыңдын бир тоголок тыйынын дагы теги дүйнөгө алып кете албайсың. Бир гана ыйманың, жасаган иштериң менен тапкан нерсе түбөлүктүү байлык. Оор кыргылдарда элибизге кызмат кылганда качан? Башкаларга салыштырмалуу колунда бар туруп, жардам сураганда жок эмес. Туура түшүнүңүздөр, бир гана муктаж үй бүлөлөргө гана жардамдар каралган. Ал эми негизсиз комментарий жазгандар, жардам берүү мүмкүнчүлүгүңөр жок болсо да, жок дегенде дуба кылып, аманчылык каалап отуруңуздар. Сооп иштер арбын жасалсын. Берилген суноону Аллахтын жардамы менен бирликте татыктуу жеңели, деп